Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйында Конституциянын жаңы долбоору жана референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору каралды. Талкуу талаш тартыш менен башталып, депутат Чынара Урумкалиева баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу референдум дайындоо тууралуу долбоорго автор болуудан баш тартканын билдирип, мунун негизинде демилгечилер тобунун курамынан анын фамилиясын алып коюуну өтүндү. Конституциялык мыйзамдын долбоору ноябрь айында 80 депутаттын демилгеси менен Жогорку кеңешке киргизилген. Бирок Конституция бул бийлик менен элдин ортосунда түзүлгөн социалдык келишим экенин эске алып, андан башка ушу коомдо ушунчалык ошол мыйзам долбооруна таптакыр жактырбаган болгон коомчулук абдан мындай терс кабыл алган. Ошого байланыштуу биз коомду сыйлап, эртеби кечпи бул жарылууга алып келбесин деп 2020 жылдын 20 ноябрында президенттин номер 45 жарлыгы менен Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ошол Конституциялык кеңешмедеги 2 пунктуна сиздердин көңүлүңүздөрдү буруңуздарды суранамын. Эми мен сиздерге азыр 80 депутат кол койгон ноябрь айындагы мыйзамдын долбоорун, конституциялык мыйзамдын долбоорун окуп берейин, көңүл бурсаңыздар. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу ал демилгеленген топтун названиясы ушундай болгон. Ал эми жарлык боюнча Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө деп эле турат. Демек бул баш мыйзамдын жаңы долбоору кайрадан 80 депутаттын демилгеси менен киргизүүгө туура келип жатканына көңүл бурууга чакырды. Буга чейин депутат Айгерим Бешимбаева да баш мыйзамдын жаңы долбоору жана референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбооруна автор эмес экенин айтып, кол тамгасын чакыртып алган. Ал эми жыйындын жүрүшүндө айрым эл өкүлдөрү конституциянын жаңы документинин автору ким экенин, аны так көрсөтүүнү талап кылышты. Азыркы конституциянын авторлору ким, айтып коюңуздарчы. Ээси ким, мээси ким? Жок эми? Урматтуу Рускелди Чыныбек, жана мен башында маалымат бербедимби? Жок, мен сиздин маалыматыңызды түшүнгөн жокмун. Мына документтерде бир дагы депутаттын колу жок. Эми аппаратка биз бааны айттык эле. Берсеңер, аппарат барбы? Урматтуу коллегалар, таблода илим турат, таблодан карасаңыздар болот. Талант Турдумаматович, таблодо бир дагы депутаттын фамилиясы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттары деп. Аппарат. Илим турабы? Илим турат, карап коюңуздар. Анда илинип турган документ, сопроводительный документ илинип турат. 1 мартта кириптир. Анан 1 мартта кирген документте Акматов алмас. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатыр, кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына биринчи таблодо, монитордо документ. Рускелди Чыныбекович, сиз мына мен документ айтып атам. Юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда. Жок, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болот атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илин. Мен санап атам. Талант Турдумович, карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Документ биз мындайда капка шибеген салып алып келдиңер да. Референдум жөнүндө мыйзам деп турсуздар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла. Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Мындан сырткары депутат Каныбек Иманалиев баш мыйзамдын жаңы документинин 1 бетинде 8 ката бар экенин ачыктады. Биринчи бетинде 8 ката жүрөт. Сиз ошону түшүндүрүп берсеңиз. Биринчи укуктук үстөмдүүлүгүнүн, адилеттүүлүгүн, укуктуулугун деп кыргыздар сүйлөбөйт. Адилеттигин деп сүйлөйт. Же сиз адилеттүүлүгүнүн, укуктуулугун деп сүйлөйсүзбү? Анан ушу менен Бириккен Улуттар Уюмуна барабызбы? Экинчи, табият менен таттуу мамиледе. Таттуу мамиледе адам менен адам болсо болот. Табият менен эри шаркак мамиледе болот. Жить гармонии с природой. Табият менен таттуу мамиле деген кыргыздын бүт сөздүгүн караңыз. Юдахинден Карасаевдин таттуу мамиле деген сөз жок.
Демек сиздер кыргыз тилин шылдыңдап атасыңар. Үчүнчү, сиз кантип түшүнөсүз могу сөздү? Негизги биринчи беренеде Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана жогорку кеңеш гана чыгууга укуктуу. Чыкканда каяка чыгат? Эшикке чыгабы, бакка чыгабы, космоско чыгабы? Белгилей кетсек, парламенттин расмий сайтына 9 февралда жарыяланган баш мыйзамдын жаңы долбоорун бийлик 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен бирге референдумга коюуну көздөөдө. Бирок саясатчылар, юристтер жаранды коом баш мыйзамдын жаңы долбоорун бийлик процедураларды бузуу менен кабыл алууга аракет жасап жатканын айтып, сынга алышууда.